Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгесинин негизинде Чүй облусунун Кемин районунун Кемин шаарында жаңы 50 орундуу заманбап төрөт үйүнүн курулушуна капсула салынды. Буга чейин аталган калаада төрөт үйү жок болгондуктан райондук оорукананын ичинде 18 орунга ылайыкташкан жайды бөлүм катары пайдаланып келишкен. Көпчүлүк учурда орун жоктугунан улам кош бойлуу келиндер башка аймакка барууга мажбур болчу. Мындан улам учурда 50 орунга ылайыкташкан заманбап жабдуулар менен толукталып, 3 кабаттан турган төрөт үйүнүн курулушуна старт берилди. Кудай буйрса, бул статфонддон 105 миллионго проект түзүлдү. Мынакей рахмат биздин мамлекетибизге ошондой төрөт үй салып берип атат. Элге аябай керектүү имарат. Анткени биздин кош бойлуулар жарымысы мурун Чүй облуска, Бишкек жака национальный центрлерге кетчүдө. Ошондуктан азырынча булар биякта келип эле биякта төрөшөт, Кудай буйрса. Отдельный роддом биякта имараты бузулуп калган, илгери эскирип, анан кийин иштебей калган. Ошондуктан 18 жылы биякта капитальный ремонт өткөн стационар. Ошого бир экинчи этажга жайгашкан 18 койка. Азыркы тапта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын алкагында жана көзөмөл астында өлкөдө социалдык муктаждыктарды камсыздоо, жаш муундарга билим берүү үчүн ыңгайлуу жана заманбап шарттарды түзүү боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын арасында Чүй облусундагы мектептер менен бала бакчалардын, социалдык объектилердин, төрөт үйлөрдүн курулушу өзгөчө орунда турат. Капсула салуу аземинде генерал-полковник Чүй облусунда аткарылып жаткан иштерге токтолуп, кезинде мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен социалдык объектилер, завод, фабрикалар, мамлекеттин акчасын ичип жеп кеткен коррупционер чиновниктер боюнча мында келген тургундарга маалымат берди. Мына бүгүн биз сиздерге Кемин жергесине ушул жакшы самалыктар менен келип отурабыз. Жасала турган жумуштарды белгилеп, жасалган жумуштар боюнча бир аз айтып, анан ушул келечектүү иштер боюнча сиздер менен жолугушуп, элге бир түшүндүрмө берип кетейин деп атам. Себеби бийлик ээлери, бийликте отургандар өздөрүнчө жумуш жасап эле, анан кийин биз жасап атабыз деп, алар ал жакта отуруп, бул жактагылар маалыматты билбей, ар түрдүү сөздөр чыгып жүрбөсүн деп өзүм келип ушу сиздерге тааныштырып айтып кетейин дедим. Ошондуктан мен бүгүн ушу сиздерден убактыңыздардан пайдаланып, бир аз айтып калайын деген оюм бар. Эми быйылкы эле жылы 2025 жылы Нарын облусуна караганда Нарын шаарына өзүнө 5 жолу, Нарын облусуна 7-8 жолу барып турмун. Ал эми Кемин жергесине биринчи жолу келип атат экен. Ошондуктан сиздерге бир маалымат бере кетейин. Урматтуу эл журт, ошол Чүй облусунда болуп жаткан иштер боюнча маалымат бере кетейин. Өз убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен социалдык объектилер, завод, фабрикалар, эгин талаа жерлердин баары мамлекетке алынып, мамлекеттин акчасын ичип жеп кеткен коррупционер чиновниктерден, уюшкан кылмыштуу топтордон кустурулган акчалар, Крим төбөлдөрдөн тартылган мүлктөрү боюнча айрым чагымчылдар туура эмес маалымат таратып жатканы боюнча дагы айтып кетейин. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, биз акыркы жылдары ушул айрыкча Крим төбөлдөргө, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш, коррупцияга каршы күрөш боюнча өтө чоң жумуштарды жүргүзүп келе жатабыз мамлекеттик масштабта. Бирок ошол эле мезгилде Чүй облусунда эмне жумуш жүргүзүп атканы боюнча силерге маалымат айтып коеюн. Так менин оозумдан угуп алыңыздар. Мисалы Чүй өрөөнүндө Крим төбөл бир эле Камчы Асанбекке тиешеси бар 30 миллион АКШ доллар түзгөн 850 батыр мамлекетке кайтарылды. Элге ипотека аркылуу берилип жатат. Андан тышкары Токмок шаарында жайгашкан мрамор чыгаруучу 3 миллиард сомду түзгөн Кыргыз тоо таш заводунун уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар Гайдуков убагында мыйзамсыз менчиктештирип алган. Ал завод дагы мамлекетке кайтарылды. Ошондой эле Камволдук кездеме комбинаты, винодел заводу, вегеталла, канаттуулар фабрикасы, Кыргыз химия, металлургия, Касиет, радио, консерва заводдору жана Кайыңды эт комбинаты мамлекеттин карамагына
толық қайтарылды. Бұл ишканалар, урматтуу эл журт, өз убагында мыйзамсыз же болбосо кайсы бир чиновниктердин таасири менен өздөрүнө менчиктештирип алып кеткен. Жана ушунча жыл, 20-30 жылдан бери ошол өздөрүнө пайдаланып келишкен. Же такырда пайдаланбай таштап коюшкан. Ушулардын баардыгын кайтарып алып, мамлекетке кайрадан завод, фабрика кылып, уш иштетип аракет жасап атабыз. Азыркы учурда Чүй облусу боюнча 100дөн ашык объект кайтарылган. Анын ичинен 23 социалдык объектилер капиталдык оңдоодон өтүп кайрадан ишке тапшырылган. Чүй облусунун өзүндө эле 100дөн ашык объекти кайтардык. Булардын арасында көптөгөн спорт мекемелери бар, даже керек болсо ошол медицина тармагындагы мекемелер бар. Мисалы Токмок жана Кара Балдар шаарларында автобекеттер мамлекеттин балансына алынды. Эл үчүн кызмат кылып жатат. Аламүдүн районундагы 2 мектеп, 1 бала бакча капитал оңдоодон өттү. Ошол эле Кайынды Токмок шаарындагы Сокулук, Аламүдүн, Жайыл, Ысык Ата районундагы бала бакчалары, мектептер, Токмок, Ысык Ата жана Жайыл районундагы саламаттык сактоо объектилери, Чүй облусу боюнча бир катар спорттук объектилер жана маданият ишканалары кайтарылып, элдин пайдасына ишке берилди. Бул акыркы 4-5 жылда жасалган жумуштар. Ал эми Чүй өрөөнүнөн билесиздер, Чүй өрөөнү биздин мамлекетибиздеги эң кең Сары Өзөн чүйүбүз бар. Ушул жерде жерибиз көп, Кудайга шүгүр кыргызыбыздын. Бирок ошо көп жерлердин баардыгын талап, тоноп, өзүнө ылайыктуу кылып бөлүп алышкан. Кээ бир баягы колунан мүмкүнчүлүгү жеткендер. Чүй өрөөнүнөн 2005-жылы 25 эле жылы 12.000 гектардан ашык жер тилкелери аныкталып, мамлекетке кайтарылды. Ысык Атадан 600, Аламүдүндөн 600, Сокулуктан 5600, Москвадан 800, Жайылдан 4200, Панфиловдон 300, Кеминден 550 гектар жерлер кайтарылып, андан тышкары Кемин районундагы жол жээгинде контейнер менен тосулган 355 гектар жер дагы кайтарылды. Аган өзүңүздөр күбөсүздөр. Ошондой эле Камчыбек Ташиев Аю холдингинин ээси Шаршынбек Абдыкеримовдун Аламүдүн районунда жайгашкан 300 гектар жери жана 100 миллиард түзгөн мүлктөрү мамлекетке кайтарылганын кошумчалады. Андан сырткары Долпуран кенинин ишмердүүлүгүнө токтолду. Андан сырткары Аю холдингинин ээси Абдыкеримовду Аламүдүн районунда жайгашкан 300 гектар жери жана 100 миллиард сомдук түзгөн мүлктөрү мамлекетке кайтарылган. Мына акыркы жылдары биздин Чүй облусунда жасаган иштерибиз. Мен Чүй эле облусу боюнча айттым. Эгер мамлекет боюнча айта турган болсо, ушул айтылган нерселер бир нече ондогон эсе көтөрүлөт. Башка жерлерде мындан дагы көп талап тоноолор болгон. То есть мамлекет толук бойдон талап тоноочулуктун колунда калып кеткен. Бардыгы ушуга чейинки чиновниктер мүмкүнчүлүгүнө жараша, бандиттер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, сырттан келгендер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, ар ким каалагандай кылып мамлекет тоной берген. Ошонун негизинде мамлекет акыбалыбыз мындай болуп калган. Больницаларыбыз моундай, жолдорубуз тигиндей, стадионубузду көрсөңүз, мына азыр барып алып, стадион көрүп алып ыйлайсың, райондук стадионун, борборундагы стадионду көрүп. Врачтарыбыздын акыбалы моундай, зарплатабыз жок, мектептерибиз талкаланган, ал мектеп мугалимдерибиздин зарплаталары жок. Мына ушинтип мамлекет талкаланып отурган. Ошондуктан ушу мамлекетти кайрадан оңдоп чыгуу боюнча урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмалар негизинде катуу жумуштар жүрүп жатат. Жумуштар жүрдү, мындан ары да жүргүзөбүз. Азыркы убакта талап тоноочулук толук бойдон токтоду. Эми ошол мурда талап тоноп кеткендердин баардыгын кайра кайтаруу иш аракеттерине өтө чоң көңүл буруп атабыз. Кумтөр боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, көптөгөн нерсени угуп жүрөсүздөр, карап жүрөсүздөр, маалыматтарды угуп атасыздар. Менин оозуман дагы бир маалымат угуп коюңуздар. Кумтөр алтын кени 30 жыл башкарылганда, 30 жылда 100 миллион доллар пайда алып келиптир. 21-жылдын 25-жылга чейин 5 жылдын ичинде, мына биз азыр башкарып аткан 5 жылдын ичинде миллиардтан ашык пайда алдык. Миллиард доллар. Ойлосоңуздар, 30 жылда 100 миллион, 5 жылда 1 миллиард. Мына кандай мамлекетте талап тоноочулук объемдор көп болгон. Булар алтынды өздөрү чыгарган, өздөрү эсептеген, өздөрү ар айда вертолетко салып алып чыгып кетип атышкан. Самолетко салып алып чыгып кетип атышкан.
Ал эми биздин чиновниктерге берип коет. Бул ушунча өндүрдүк, ушунча жаздык да. Баягы ушунча өндүрүпсүңөр деп биздикилер жазып алат. Болду. Ошо менен отурушкан. Бул деген биздин ошо Ысык-Көлдөгү байлыгыбызды түздөн-түз талап тоноочулукка жол берип коюшкан. Себеби алар ошо өздөрү ошонун долясын алып, жеп тыйынын алып отурушкан. Ал эми Садыр Кожоевич келгенден кийин ушундай максат койду, биз биринчи ирет Кумтөрдү кайтарып алышыбыз керек деп. Кумтөрдү 1 жылдын ичинде кайтарып алдык, Кудай кааласа. Кайтарып ала албайсыңар. Бул деген жомок, бул деген укук бузуучулук, бул деген туура эместик. Аларды тийбеш керек. Алар инвесторлор деп канчалаган адам бизди жамандады. Биз эсиңердеби? Канчалаган жаман сөздөргө калдык. Бирок ошого карабастан Кумтөрдү алдык эле, мына 5 жылда 1 миллиард доллар пайда көрдүк. Ал эми бизге чейин 30 жылда 100 миллион доллар пайда көрүшкөн. Мына айырмасы ушундай. Бүгүнкү күндө налогтору да толук төлөнүп атат. Толук бойдон 100% Кыргызстанга иштеп атат. А ошого чейин башкаларга иштеп келдик 30 жыл. Андан сырткары биз азыр кен байлыктарды иштетүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ким кайсыл лицензия алган күндө дагы 30% мамлекетке милдеттүү түрдө мыйзамдын чегинде мамлекетке жазып анан кийин лицензия алат. Мурдагыдай жөн эле мамлекеттин үлүшү жок, бир дагы процент бербей алып эч ким алып кете албайт. Аны улай айрым бир күчтөр жана жарандар социалдык тармактар аркылуу Кытай жумушчулары көп болуп кетти, же болбосо кытайлыктар басып кетти деген туура эмес маалыматтар таратылып жаткандыгын айтып, бирок алардын көпчүлүгү чындыкка дал келбестигин эскертти. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келген ар бир чет элдик жаран тийиштүү органдар тарабынан кылдат текшерилип жана контролдо экенин кошумчалады. Кытай жарандары боюнча маалымат айтып коеюн. Урматтуу эл журт, акыркы маалдарда ошо Кытай жарандары боюнча мамлекетибизде ар түрдүү сөздөр чыгып, Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап толоп алды, Кытайлар бардык жерди ээлеп алды деген көптөгөн туура дагы, туура эмес дагы сындар айтылып атат. Туура жагын айтканым, туура Кытай мамлекеттен келген жарандар көбөйдү. Себеби мамлекетибизде чоң ири проекттер пайда болду. Мамлекетибизге башка мамлекеттер ишенич көрсөтүп, биздин мамлекетке дагы ири проекттерди курса болор экенин, ошондо талап тонолбой калар экенин, мамлекетти инвестиция алып келсе болор экенине башка мамлекеттер ишенди. Мына акыркы 2 жылда, айрыкча акыркы 2 жылда ошол мамлекетке ири инвестициялар келе баштады. Кыргыз Кытай темир жолу. Бу эгерде буйруп ушул проектибиз бүтүп калса, 5 жылда бүтөт деп атат. Азыркы күндө жок, биз 3 жылда бүтүрөбүз деп атышат. Эгерде ушул бүтүп кала турган болсо, Кыргызстанга жылына эң эле жок дегенде 500 миллион доллардан акча түшүп турат, транзиттин өзүнөн эле. Биз уже мурдагыдай тупиковый мамлекет эмес, биздин мамлекетибизден өтүп турган, бул жагы Каспийге чейин, биягы тигели Кытайдын башына чейин бара турган жолубуз болуп калат. Мына ушуларды курууга жумушчулар тартылган. Көптөгөн чоң ири ишканалар курулуп атат. Ири имараттар курулуп атат. Чын айтыш керек, 20-30 этаждуу имараттарды тез аранын ичинде сапаттуу курушка биздин кыргыз курушчуларыбыз, кыргыз жарандарыбыз даяр эмес экендигин биз билдик. Себеби ушуга чейин андай нерселер курулган эмес, жасалган эмес. Чоң завод, фабрикалар курулбастан биз бир гана ушул майда чүйдө курулган нерсени талкалап сатып жегенге гана маш болуп калыппыз. Бирок азыркы күндө ушул нерселердин баары кайра кайтарылып, ошол кээ бир чоң инвесторлордун жардамы менен иштеп атабыз. Дагы бир жолу айтайын, бизге келтирген ушу жарандар көбөйүп кетти деген мындай претензиялар туура. Бирок ошол эле мезгилде аларды иштетишибиз керек. Ар бир мамлекетке кирген Кытай жарандары визасы менен кирет. Өздөрүнүн убактысы болот. 2 айдан 1 жылга чейин трудовой виза деп коет. Ал эми жанагы туристический визасы 14 күндөн болот. Визасы бүткөндөн кийин аны керектүү мамлекеттик органдар текшерип чыгарат. Кече мына жанагы объездной жолдо Бишкекте болгон конфликтте визасы бар эле, өзү 1 жылдык визасы бар, келип иштеп аткан эле кытайлар менен биздин кыргыздар конфликт болгон. Алар жөн эң баш жүргөн кытайлар эмес. Алардын азыр 14-ü камалып СИЗОдо отурушат, ошо эң башты кылган үчүн. Андан сырткары, эгерде алардын визасы түгөнгөн болсо, алар сөзсүз түрдө чыгарылат.
Алардын бардыгы реестрде турат. Эч кандай Кытай сансыз басып кетип, сансыз эле ээлеп алган жерлери жок. Бардыгын отчет учетто турушат. Ал эми аны кээ бир жанагы деструктивдүү адамдар туура эмес пайдаланышып, туура эмес чыгарып атышат. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Мен бир мисал айтып кетейин. Өзүм интернеттен көрүп калдым, бир жигит ыйлап атат. Бирам айтып ыйлап атат. Мен жумушсуз калдым. Мына мени түндө жумуштан чыгарып жиберишти. Түнкү клубду жаап салып, балдарым ачка үйдө ыйлап отуратты. Мен айттым, алып келгилечи ошо баланы. Кандай бала экен, мен жумуштаа берейин деп алып келсе, ал бала менен баарласак, ал айтат, мен эч кандай бала чакам деле жок дейт. Эч жер иштебейм деле дейт. Эч кандай жумуштан мен эч ким кууган деле жок дейт. Эмне үчүн антип интернетке айтып атасың? Десе, эми мындай хайп кылып айтып коеюн дедим да дейт. Аны болсо 10 миңден ашык адам көрүптүр. 5-6 миң адам ага ишенип алып туруп, ар түрдүү сообщениялар жазып атат. Бийлик ушундай да, мынантип кууп чыгат да, монтип бала чакасы акчага калып тур да, мунун бала чакасы ким багат деп жанагыдай деструктивдүү нерселер жазып атышат. Дагы бир кыз ошентип, бир келин ошентип жазган экен, ошо келинди алып келгилечи десем, ал келинди алып келишти. Аны менен сүйлөшсөк, ал Дордой ассоциациясында иштейт экен. Ал айтып атат, мен дейт бала чагам ачка калып, азыр ыйлап отурат, мен билбейм эмне кылышымды деп, баягы келин интернетте ыйлап атат. Дордойдо иштейт экен, $1000 айлык алат экен. Дордой плазада бир дутиги бар экен, ал жерден $3-4 миң пайдасы табат экен. Аны айтып атат, карындашым, эмне үчүн ана мынтип чыгарып атасың десек, элдин баары чыгаргандан мен да чыгарып коеюн дедим да деп коет. Мына көрдүңөрбү? Ошондуктан ушундай чагымчылдарга ишенбеш керек. Чагымчылдар элди козутуп, жасап аткан иштерди тетириге бургандар бар. Ал эми биз мамлекеттик органдар айрыкча ушу Садыр Кожоевич башына туруп алып, күнү түнү дебестен элдин камын көрүп, элибизди ушу жакшыраак жашаса экен, инфраструктурасын өзгөртсөк экен, жашоо турмушуна кайсыл бир деңгээлде жардам берсе экен деп аракет кылып жүрөбүз. Урматтуу эл журт, Кытай жарандары боюнча ошон үчүн эч кандай кыжаат болбоңуздар. Эч кандай Кытай каптап кетпейт. Мына биз турабызбы, эч кимди каптатпайбыз. Биз дагы силерге окшогон эле патриотторбуз, мекенчилдербиз. Элибизди, журтубузду сүйөбүз, Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Кыргызстаныбыздын ар бир ташыны кымбат карайбыз. Ошондо эч кыжаат болбоңуздар, Кудай кааласа. Кытай жарандары бизди каптабайт, алар иштегенин иштейт, курганын куруп берет, кайра убагында чыгып кетишет. Муну биз мамлекеттик органдар гарантия менен карап турабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө мамлекетте экономика динамикалуу өсүп өнүгүүсү үчүн көп жумуштар жасалып жатканын белгиледи. Анын ичинде жакында 1000 айылга күндүн нурунан электр энергиясын алуучу станция куруу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн билдирди. Ток жетпей атат деп арызданабыз. Ток эмне үчүн жетпей атат? Токтун жетпеген эң башкы себеби тууганда, бул экономикабыз көтөрүлүп кетти. Керектөө көтөрүлүп кетти. Керектөө өтө көтөрүлүп кетти. Мына курулуштар болуп атат, жана башка производстволор ишке кирип атат, жана башка жумуштар көбөйүп атат, өтө көтөрүлүп кетти. Биз келгенде 2 миллиард киловатт жетпей турган болсо, азыр 4 миллиард киловатт жетпей калды. Бирок биз келгенде 17 миллиард биз 15 миллиард өндүрсөк, азыр 19 миллиард өндүрүп атабыз. Андан дагы көп өндүрүп атабыз, бирок андан дагы көп жетпей атат. Демек, экономикабыз өнүгүп атат, өсүп атат. Мына ушул проблема чечиш үчүн кече эле чоң жыйын өткүздүм мен. Ошол жыйында бир инвесторлор менен сүйлөштүк. Мамлекетибиздин 1000 айылга, ар бир айылга 1 мегаваттан күндөн алуучу жанагы электр энергияны орното турган станция кура турган болдук. 1000 айылга, чоң 1000 айылга. Булар күндүзү 6-7 саат, түнү 2 саат электр энергия берет. То есть мамлекетибиздеги 7-8 саатка чейин электр энергияны биз суудан албай, күндөн алып турабыз. Бул дагы көптөгөн эмелерин беришет. Мына азыр Чаткал жергесинде 6 гэсти куруу үчүн баштадык, чоң гэстерди. Чаткалдын суусун билесиздер, бардыгы агып кирип кетти башка жака. Ошону пайдаланыш үчүн 6 гэске чоң жумушту баштадык. Мына билесиздер, кеминдиктер айрыкча силер билесиздер, шаарга киргенде пробка болуп, канттан өткөндөн кийин кире албай кыйналып атасыңар, туурабы? Ошол жерде проблема чечиш үчүн мына уже азыр жумуш башталды, объездной дорога куруп атабыз. $65 миллион. Так, туура ал мындай платный дорога болот, бирок
65 миллион долларга ошо могул кеминдин постунан киресиңер дагы о көк жакка чыгып кетесиңер. Болгону 200-300 сом акча. Но бул жерде турганың 2 саат 3 саат убактыңдан тете болбойт. То есть проекттер өтө көп, жумуштар өтө көп болуп атат. Ошого сабыр кылыңыздар, Кудай кааласа, мен ойлоймун биздин мамлекетибизде өнүгүү өсөт. Жаркыраган больницаларда, жаркыраган жолдордо жүрүп калабыз. Мына эми шарттар түзүлүп, мына эми гана бутубузга туруп кетип атабыз. Жыйынтыгында чогулган эл УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазычылык билдирип, азыркы тапта өлкө башчысынын тапшырмасы менен мамлекетте аткарылып жаткан иштерди алкууга алып, атайын кызматтын башчысына ак батасын беришти. Камчыга рахмат өзүңө. Эл көрүп атат. Баарыбыздан көрүп, баарыбыздан сыймыктанып атабыз. Чындыгында айтканын баарына азыр эң туура болуп атат. Элге чыгып, элдин чыгып алып туруп, баарын түшүндүрүп айтканын. Анткени жана өзүң айткандай ар кандай бир эмелер бар. Фейк деп коюшат экен, блогер дегендер бар экен. Каякта бир балекеттердин баарын чыгарып туруп сүйлөй беришет экен. Мына азыр өзүң оозуңан угуп, көрүп деле телевизордон да көрүп атабыз. Бирок чындыгында турмушубуз оңолуп келатат. Ушул экинин баарын жасап аткан өкмөткө президентибиз баш болуп, жанында өзүң төш болуп, аптан чоң иштерди аткарып атасыңар. Жараткан Алла силерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Ойлогон ой максатыңа жет. Айланайын Камчыке, ушул эки жараткан ден соолук берип туруп, ушул максатыңа жетсең, элде кыргыз элинин тарыхында каласың. Жараткан Алла дагы бир жолу айтайын, ден соолук өмүр берип максатыңа. Рахмат. Ыраазымын. Ушул анча-мынча рахмат айтып, сөз айтып койсоңор да ыраазы болуп калабыз. Себеби бизди урушуп эле отурушат. Рахмат сиздерге. Жараткан сизге кубаттуу иман, узун өмүр, ден соолук берсин. Үй бүлөңүз менен эдүсө аман эсен болуңуз. Ошо элибизге ага эмгегиңизди арнап, Алла Тааладан ыраазы кылып, эки дүйнө бактарлардан болуңузду Алла Таала насип кылсын. Кудайым өзү колдоп, ар дайым жолуңуз шыдыр, жолуңуз кыдыр болсун. Ушул ишиңиз баштаган ишиңиздердин аягына чыгышын биз Алла Тааладан тилейбиз. Жакшылык болсун. Амин. Рахмат. Ошондой эле Союз кезинен бери өлкөдө курулуш тармагы, өндүрүш, кайра иштетүү, айыл чарба жана башка тармактары дээрлик каралбай жада калса талкаланып, 30 жылдан бери чечилбей келген чек ара маселелери, кумтөр, токен байлыктары жана бир катар көйгөйлөргө кеңири токтолду. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Кемин району.